Тажикстандын Душанбе шаарында Борбор Азия мамлекет башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусу башталууда. Ага катышуу үчүн президент Садыр Жапаров иш сапары менен учуп келди. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухриддин бул жолугушууда бир катар документтерге кол коюларын айткан. Алардын эң негизгиси мамлекет башчыларынын жыйынтыктоочу декларациясы болмокчу. Ошондой эле белгилей кетүүчү нерсе, бул сапардын алкагында президент Садыр Жапаров менен тажик президенти Эмомали Рахмондун эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү да белгиленүүдө. Мамлекет башчылары буга чейин Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия Европа биримдиги саммитинин алкагында жолугушкан. Анда негизинен чек ара маселелерине көңүл бурулганы белгиленген болчу. Борбор Азия лидерлеринин 5-чи консультативдик кеңешинин алкагында мамлекет башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон эки тараптуу жолугушууну өткөрүштү. Анда темалардын кеңири спектрин, анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери талкуулашкан. Ошондой эле эки мамлекеттин жана элдердин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилешкен. Ал эми бир аздан соң Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги кеңешмеси башталат. Анда күн тартибинде соода, экономика, энергетика, транспорт, коммуникация чөйрөлөрүндө региондун кызматташтык маселелери талкууланат деп күтүлүүдө. Ошондой эле негизги темалардын бири региондо суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу болмокчу. Учурашуу чогуу сүрөткө түшүү иш-чараларынан кийин Борбор Азия мамлекет башчыларынын кезектеги кеңешмеси башталды. Иш-чарага жогорку даражалуу конук катары Азербайжан президенти Ильхам Алиев жана Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азия боюнча өкүлү Кахуим Надзе да келген. Отурумда сөз алган президент Садыр Жапаров климаттык өзгөрүүгө өзгөчө көңүл буруп, Бишкек шаарында жалпы региондо суу энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну камсыз кылган регионалдык борборду түзүүнү сунуштады. 1998-жылдагы Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын ортосундагы Нарын-Сырдария суу энергетикалык ресурстарын пайдалануу боюнча макулдашуунун алкагында кызматташууну жаңыртууга үндөдү. Для всех уже стало очевидно, что воды с каждым годом будет все меньше, а потребность в ней... Акыркы жылдарда климаттын өзгөрүшүнүн терс таасирин бүтүндөй дүйнөгө жана анын ичинде биздин аймакка да көбүрөөк сезилип жатат. Аномалдуу суук, өзгөчө кырдаалдар, узакка созулган кургакчылык жана суунун деңгээлинин төмөндөсү байкалууда. Натыйжада кышында Кыргызстанда жана Борбордук Азиянын коңшу мамлекеттеринде аномалдуу сууктан улам электр энергиясын керектөө кескин көбөйсө, жайында кургакчылыктан жана суунун аздыгынан суу тартыштыгы таасын байкалууда. Жыл өткөн сайын суу азайып, ага болгон муктаждык уламдан улам көбөйө берери бардыгына айкын болуп калды деп ойлойм. Табигый климаттык оор шарттар, суунун деңгээлинин азаюусуна карабастан, Кыргызстан суу ресурстары боюнча мамлекеттер аралык милдеттенмелерин жоопкерчиликтүү жана толук аткарганын жана аткарууну улантып жатканын баса белгилегим келет. Байкалган терс тенденциялар баарыбызды ойлонтууда. Борбордук Азиянын суу энергетикалык ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу үчүн биз кескин, конкреттүү жана натыйжалуу чараларды көрүшүбүз керек. Биринчи кезекте өлкөнүн суу жана суу энергетика секторуна мамлекеттик жана жеке менчик ири капиталдык салымдарды тартуу зарыл деп ойлойм. Буга чейин альянстагы мамлекет башчылары аталган чөлкөм үчүн жашыл күн тартиби регионалдык программасын өркүндөтүүнү да макулдашкан. Бул чөлкөмдө энергиянын кайра калууна келүү булактарын өнүктүрүү, сууну үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза технологияларды ишке киргизүү, ошондой эле суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча эл аралык милдеттенмелерди аткарууга байланышкан маселелер. Ошондой эле Садыр Жапаров кеңешмеде Борбор Азия өлкөлөрү аймагында жүктөрдү ташуу процессинде өркүндөтүүгө көңүл бурууга чакырды. Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных. Биздин аймак өзүнүн транспорттук коммуникациялык потенциалын, деңиз портторуна чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу менен бирге түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты байланыштырган звеного айланышы керек. Бизге мамлекеттерибиздин ортосундагы чек арадан өтүү тоскоолдуктарын жоюу жана транзиттик жол жоболорду жакшыртуу үчүн саясий эрк гана керек. Бир эле мисал катары жакында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки өткөрмө бекеттин ачылганын белгилей кетейин. Бул эки өлкөнүн жарандарынын ички документтер аркылуу чек арадан өтүү агымын бир нече эсеге көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн түздү. Борбор Азиянын чек аралары аркылуу жүктөрдүн жана кызмат көрсөтүүлөрдүн агымын оптималдаштырууда бажы процедураларын жөнөкөйлөтүү жана эффективдүү транспорттук логистикалык тармактарды түзүү зарыл деп эсептейм.
Белгилей кетсек, Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуулары 2018 жылдан бери өткөрүлүп келүүдө. Былтыр кезек Кыргызстанда болуп, анда негизинен чөлкөмдөгү аймактык коопсуздук жана туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылуу маселелери каралган. Анда лидерлер ынак кошуналыкты жана кызматташтыкты чыңдоо боюнча жаңы өнөктөштүк келишимине кол коюшкан. Кеңешменин соңунда Борбор Азия лидерлери биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Ошондой эле анын алкагында чөлкөмдө транспорт байланышын чыңдоо жана жаштар саясаты боюнча документтерге кол коюлду. Акмарал Сабатар, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24, Тажикстан, Душанбе шаары.